Берекелүү жана жагымдуу жолугушууга кош келиңиз. Аллахтан бул көзөрмөмдерди кыяматтагы таразанын оң чөйчөгүндөгү өзү ыраазы болгон иштердин арасында кылуусун сурайм. Менин урматтууларым, бүгүнкү сөз монгол татар баскынчылыгы жөнүндөгү тарыхтан болмокчу. Тагыраагы анын биринчи бөлүгү. Башталышынан баштап Айынжалуттагы окуяга чейин. Кимдир бирөө эмне себептен тарыхты сөз кылып жатасың? Тарыхты коюп, азыркы замандагы мусулмандардын акыбалы жөнүндө сөз кылсак болбойбу дешим мүмкүн. А мен аларга жалпы адамзат тарыхы, анын ичинде ислам тарыхы, бул биздин жашоодогу эң маанилүү нерселерден экенин, жана аны ар бир акылы бар, ак-караны ажырата билген инсан окуп үйрөнүшү керектигин айтмакчымын. Себеби бизди жараткан Аллах Таала да өзүнүн ыйык китеби Куранда тарыхты окуп үйрөнүүнү айткан. Араф сүрөсүнүн 176-аятынын маанисинде аларга икаяларды айтып бер, пикир кылышса ажеп эмес дейт. Биз силерге исламдын 14 кылымдык тарыхындагы толгон токой окуялардын ичинен эң негизгилеринен болгон монгол татар окуяларын тандап алдык. Анында башынан баштап Айынжалуу төрөнүндөгү даңазалуу салгылашууга чейинки болгон окуяларды. Эмне себептен монгол татар окуясы? Оба, ислам тарыхында андан маанилүү да, белгилүү да абдан көп салгылашуулар болгон. Ошондой болсо да, монгол татар окуясынын маанилүүлүгү анын азыркы күндөгү мусулмандардын акыбалына эң көп жагынан окшоштугу. Кимиңер биз менен бирге болсоңор, азыркы замандагы болуп жаткан кээ бир окуялар менен ошол мезгилдеги окуялардын көп жагынан окшоштугун көрүп, жасалма дешиңер да мүмкүн. Бирок бул окшоштуктар чындыгында окшош. Кээде ошол эле окуялар кайталанып жаткандай болот. Бир эле өзгөчөлүктөрү, аттары башка. Ошол эле географиялык чөлкөмдө илгерки алоолонуп күйгөн жерлерде азыр деле согуш оту күйүп жатат. Андыктан паам парасаттуу инсан ошол эле күндөрдөгү тарыхты азыркы болуп жаткан окуялар менен оңой эле байланыштырат жана туура жыйынтык чыгара алат. Ошентип жараткандын аларга тарых окуяларын айтып бер, пикир кылышса ажеп эмес деген аятына туура келет. Жана дагы бир аятта алардын баяндарында акылдуу адамдар үчүн сабак бар дейт. Бул окуялардын хронологиясы хижраттын 7-кылымынын башынан 602-жылдары башталат. Бул тарыхтын таң калтырган жагы ошол мезгилдин эң өнүккөн элдери, алардын мамлекеттери өтө тездик менен кыйроого учурап жок болуусу. Эсептелүү эле жылдар ичинде белгисиз бир топ пайда болду. Ошол эле убакта эң улуу мамлекет болуп тургандар тез эле жок болуп кетти. Эч ким күтпөгөн, эч кимдин оюна келбеген, үрөй учурган таризде талкаланып жок болду. Бул тарыхтын масштабында адамдын акылына сыйбагыдай чоң окуялар болгон. Эбегейсиз чоң сандар, миңдеген, 100 миңдеген адамдар өлгөн. Кээ бир салгылашууда миллион деген сандар айтылат. Акылга сыйбаган сандар. Ошондой эле монголдор бир нече жылдар же айлар ичинде басып алган жерлердин кеңдиги да эбегейсиз чоң болгон. Ошол мезгилдин эң ири империялары да жаңыдан пайда болгон монголдордун мамлекетинин кысымына чыдабай кулап калган. Монголдордун мындай ийгилигин түшүнүү үчүн биз хижраттын 7-кылымынын башына кайрылып, ошол мезгилдеги дүйнөдөгү мамлекеттердин акыбалына көз чаптырабыз. Хижраттын 600-605 жылдары дүйнөдөгү өлкөлөр эки чоң күчкө бөлүнгөнүн көрөбүз. Биринчи күч ислам коомчулугу, экинчи күч крестүүлөр же христиандар десек да болот. Мусулман бийлиги чексиз мейкиндикти ээлик кылган. Ислам чегаралары Кытайдын батышынан баштап Африканын түндүгүндөгү Марокконун батышына чейинки жерлерге жеткен. Бул эле эмес, Европанын бир канча жерлери да Андалусия деген ат менен мусулмандардын бийлигинин астында эле. Бул азыркы Португалия менен Испаниядан турган чөлкөм болчу. Бирок тилекке каршы ошончолук чоң мейкиндиктеги ислам үммөтүнүн экономикалык, демографиялык, интеллектуалдык ченемсиз мүмкүнчүлүктөрүнө ээлик кылып туруп дагы мусулмандар ага чейин болуп көрбөгөндөй алсыз болчу. Биринчи көзгө көрүнгөн нерсе анын бөлүнүүсү. Ооба, аябагандай чоң аймак миңдеген чакырымдарга созулган. Бирок ошол чоң аймак бир нече майда бөлүктөргө ар кимиси өз алдынча болуп бөлүнүп алган болчу. Анысы аз келгенсип, алар ичара бири-бири менен да каршылашып келишкен. Ошол мезгилдеги дүйнө картасын анализдеп көрүп, биз ислам дүйнөсүнүн чок ортосунда аббасидтердин халифалыгы жайгашканын көрөбүз. Чындыгында бул зобололуу, өтө бийик чыккан ат. Аббасид халифалыгынын 500 жылдык тарыхы бар болчу. Аббасид халифаты Омаяттардын халифалыгынан кийин хижраттын 132 жылдары пайда болгон. Башында Аббасид халифалыгы болуп көрбөгөндө күчтүү болгон жана өтө тездик менен дүйнөгө таркаган. Бирок ошол биз сөз кылып жаткан мезгилде 500 жылдан кийин хижраттын 7-кылымынын башында Аббасидтердин халифалыгынын Ирактын бир канча жерлеринде гана бийлиги калган болчу. Ал арабтардын баарын башкарчу эмес. Халифалыктын борбору Багдад болгон. Халиф Багдадты жана анын айланасын гана башкарат болчу. Ирактын борбордук жана түштүк бөлүктөрүнө бийлик кылчу.
Ал эми Ирактын түндүгү Аббасидтерден көз каранды эмес эле. Мына ушинтип Аббасидтердин халифалыгынын халифат деген сүрдүү аты гана калган эле. Бул халифат таберик символ катары гана калган болчу. Ушундай болсо да аны мусулмандар сактап калгылары келген мурас эстелик эле. Себеби ал мусулмандарга алардын даңазалуу өтмүшүн жана бактылуу күндөрүн эске салып турчу. Ананда азыр алалсыз болгон менен келечекте күчтөнүп кетер деген үмүттөр да бар болчу. Ошондуктан мусулмандар Аббасид халифалыгын кагаз жүзүндө болсо да эптеп сактап калышкан эле. Азырда көп эле өлкөлөрдө мамлекеттик башкаруу системасы монархиядан демократиялык же республикалык болуп өзгөргөн менен король деген наамдарын сактап калышкан. Король эч кандай чечимге таасирин тийгизе албайт. Анын мамлекет иштеринде да, саясатта да салмагы жок. Ал болгону элдерге ушундай даңазалуу күндөр өткөнүн эске салып туруу үчүн кызмат кылат. Аббасид халифалыгы да ошол жылдары кудумушларга окшош эле күн өткөргөн. Анын башында халиф турган. Ушул окуяларга чейинки бир топ жылдар алдын Аббасид халифалыгы да кризиске учурап, өз күчүн жана саясий таасирин жоготкон эле. Халиф болсо кандай жол менен болсо да дүйнө жыйгандан, байлык топтогондон, аял балдарынан башка эч нерсеге кызыкпай калган болчу. Анын ошол учурдагы дүйнөлүк коомчулукка, саясий динамикага кандайдыр бир таасир бере турган сөз эмес, өз өлкөсүндө да угула турган үнү жок болчу. Хижраттын 7-кылымынын башындагы Аббасид халифатынын акыбалы ушундай болчу. Дагы кененирээк алып карасак, Египет, Ливант, Шам, Хиджаз жана Йемендин жерлеринин бардыгын Аюби темирлеринин башкаруусунда болгонун көрөбүз. Аюби темирлери булар исламдын жаркын жылдызы, атактуу баатыр, Аллах андан ыраазы болсун, Салахуддин аль-Аюбинин балдары же неберелери жана ошолор шайлаган башкаруучулар болгон. Тилекке каршы анын укум-тукуму өздөрүнүн баатыр чоң атасынан кескин айырмаланышат эле. Ислам баатыры Салахуддин аль-Аюби өзүнүн кийинки балдарына өтө чоң аймакта жайгашкан өлкөнү таштап кеткен. Ал Египет, Ливант, Шам, Ирактын аймагы, Ифрат дарыясынын жогору жагын, Турциянын бир канча жерлерин, Хиджаз жана Йемен толугу менен, Ливия, Нубиянын бир бөлүгүнөн турган ири көлөмдөгү өлкө болгон. Качан Салахуддин баатыр өлөөрү менен анын балдары бул өлкөнү өз ара бөлүшө башташкан. Алар бир канча майда бөлүктөргө бөлүнүп эле алышпай, ич ара бири-бири менен аеосуз согушуп да жатып калышкан. Тилекке каршы мындай окуялар ислам тарыхында бир канча жолу болуп өткөн. Эгер байлыктын азгырыгын эстесек, бул иштер таң каларлык деле болбой калат. Мына ушундай байлыктын азгырыгынан бизди пайгамбарыбыз эскерткен жана кайтарган. Тилекке каршы ушул байлыктын азгырыгына Салахуддин аль-Аюбинин урпактары берилип кетишкен эле. Алар өз ара ошол эсепсиз байлыкты бөлүп алышкан жана ошонун артынан бардык жамандыктар болду. Ич ара келишпестиктер, көрө албастык, ичи тардык, бири-бирин теңсинбөө жана акырында бири-бирине курал көтөрүп согушка чыгышты. Салахуддиндин калтырып кеткен улуу мурасы канчалык чоң болсо да талкаланып бөлүнүп кетти. Ливант менен Шам Египеттен бөлүнүп кеткен. Хиджаз менен Йемен болсо Шамдан да Египеттен да бөлүнгөн эле. Ошону менен бирге Шам өз ичинде бир нече эмирликтер менен князьдыктарга бөлүнгөн болчу. Алеппонун эмираты, Дамаск эмираты, Хомстун эмирлиги, Хамманын эмирлиги жана Латакиянын эмирлиги болуп бөлүнгөн эле. Ханаллах. Аюбиттер Шамдын ар бир кичинекей областын өз алдынча эмират кылып бөлүп алышкан болчу. Ислам дүйнөсүнүн ортосунан орун алган халифат ушундай акыбалда эле. Эми ислам дүйнөсүнүн батышына көз чаптырайлык. Бул жерде азырынча Аль-Мухаддардын өлкөсү деген жалгыз Кудайга сыйынуучулардын мамлекети бар болчу. Бул мамлекет ислам үммөтүнүн тарыхындагы ири мамлекеттердин бири болгон. Анын бийлиги чыгышта Ливиядан баштап, батышы Мароккого чейин, түндүктө Андалусиядан, түштүгү Африканын ортосуна чейин жүргөн. Азыр ушул аймакта 20дан ашык өлкө жайгашкан. Ошону менен бирге эле 7-кылымдын башында бул мамлекетте кулап калган. Крестүүлөргө каршы согушта өрөй учурган кыйроого учурады. Салгылашуу Лас Навас де Толоса деген ат менен белгилүү. Же арабча Аль-Икаба. Мындайча аталып калышынын себеби Аль-Икаба деген чепке жакын жерде Андалусияда хижраттын 608-жылы салгылашуу болгон. Жалгыз Кудайга сыйынгандардын мамлекети да өрөй учуруп кыйрагандан кийин таланып тонолгон жана бир канча майда мамлекеттерге чачырап кеткен. Ливия өз алдынча калган. Тунис да өзүнчө, Алжир да, Марокко да жана башка ар ким өз алдынча бөлүнүп кетишкен. Аль-Мухаддардын мамлекети кулашы менен Андалусияга чоң сыноо келген. Анын шаарлары биринин артынан бири крестүүлөрдүн кол алдына өтүп кеткен. Бул жердеги биз сөз кылып жаткан крестүүлөр болсо, Испаниянын түндүгүндөгү, Франциядагы кээ бир бөлүктөрү Англиядан жана Италиядан атайын испан крестүүлөрүнө жардамга келген
крестүүлөр эле. Ислам дүйнөсүнүн батыштагы абалы шундай болчу. Эми чыгыштагы мусулмандарды карап көрөйлү. Ислам дүйнөсүнүн чыгышында Азиядагы көптөгөн майда мамлекеттер Хорезм шахтын мамлекетине баш ийип турушкан. Хорезм шахтын мамлекети чыгышы Кытайдан башталып, батышы Иранга чейин жетчү. Элестеткиле, азыркы Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Ирандын бир топ жери, Азербайжандын чоң бөлүгү, Армениянын бөлүгү Хорезм шахтын мамлекети болгон. Субханаллах. Тилекке каршы бул мамлекетте өзүнүн мусулман коңшулары менен согушуп турган. Мындайча айтканда, алар Аббасид халифаты менен да, Индия менен да согушушкан. Айтмакчы, ал мезгилде Индияда мусулмандардын мамлекети болгон. Бир нече кылымдар бою шарият менен башкарылып турган. Биз сөз кылып жаткан мезгилде Индияны буриттердин султанаты башкарчу. Булар да узак убакыт Хорезм шах менен согушуп келишкен. Иши кылып баары бири-бири менен согушуп келишкен. Жана акыркы ислам мамлекети бул Турция же Анатолия. Бул жерди селжуктар башкарышчу. Ошол эле башка мусулман мамлекеттериндеги көйгөйлөр, бузукулуктар Анатолиядагы селжуктарда да бар эле. Алар исламдын дагы бир баатыры, селжуктардын көрүнүктүү жол башчысы Алпарсландын тукумдары болгон. Субханаллах. Ошону менен бирге бул урпактарынын эч нерсеси ага окшошпойт эле. Алардын ошол мезгилдеги акыбалдары өтө кейиштүү жана мусулманмын деген адамга туура келбейт болчу. Мындай адамдардын мусулмандарды башкаруусун таануу эмес, элестетүү да кыйын. Ислам дүйнөсү көйгөй болгон эң баштыкка ар кандай күнөөлөргө толуп кеткен эле. Адамдар күнөө кылуунун алдында шунчалык алсыз болуп калышкан экен, ошону менен бирге ар кай жерде зордук зомбулук өкүм сүрүп турган мезгил болгон. Арак ичип мас болгондор жана бийчилерди тамаша кылгандардын кеңири таркаганын көрүүгө болот эле. Ошондой эле сүткордукта кеңири тараган болчу, элдер зекетин деле бербей коюшчу, христиандар менен, кийинчерээк монголдор менен да мусулмандарга каршы кеңири кызматташа башташкан. Ушундай оорулардын баардыгы акыр аягы келип биз көрүп билген абалга алып келген эле. Биз ошол убакытта анализдеп, шундай бөлүнүп чачылган мусулмандарды көргөндөн кийин, монгол татарлардын мусулман державаларын биринин артынан бирин кыйрата чаап, талап тунуп алуусунда таң каларлык эч нерсе деле жок экен дейбиз. Жана анын баарын келерки чыгарылыштарда айтып бермекчибиз. Ислам дүйнөсүнүн абалы мына ушундай болчу. Ал эми ошол мезгилдин экинчи күчү ким эле? Биз башында айткандай, ошол мезгилдин экинчи күчү крестүүлөр болчу. Крестүүлөрдүн күчтөрү да дүйнөдө бир нече аймактарга чачылып жайгашкан эле. Алардын ошол убакыттагы эң негизги күчү Батыш Европада жайгашкан болчу. Аларга Франция, Италия, Германия, Англия жана Испаниянын түндүгү кирген. А Испаниянын түштүгү мусулмандардын бийлиги астында Андалусия деген ат менен белгилүү болгон. Ошол Батыш Европанын кең мейкиндиктери менен мусулмандардын ортосунда да узак жылдар бою согуш жүрүп турган. Силер билесиңерби? Биринчи крестүүлөрдүн мусулмандарга каршы жүрүшү Хижраттын 491-жылы башталган. Бул Хижраттын 5-кылымынын аягында болот. Ошондо булар Хижраттын 6-кылымын, мындайча айтканда бир кылым толук согуш менен өткөрүшкөн эле. Биз азыр Хижраттын 7-кылымынын башындагы окуяларды сөз кылып жатабыз. Ошондо да крестүүлөр мусулмандарга каршы өз жүрүштөрүн токтотушкан эмес, жана бул согуштар ислам дүйнөсүн тытмалап, алсыратып турган. Мусулмандарга каршы жогорудагы бардык христиан мамлекеттери биригип согушушкан. Өзгөчө эки региондо, Ливанте Шамда жана Египетте мусулмандарга каршы согуш дайыма болуп турчу. Ошону менен бирге Турциянын аймагына да кол салып турган. Өзүңөр билгендей, Ливант деп биз сөз кылып жаткан аймакта Ливан, Палестина жана Иордания жайгашкан. Ошентип буларга каршы крестүүлөрдүн бир күчү чыккан болчу. Ал эми экинчи күчү болсо Византия империясы эле. Ал болсо азыркы Греция, Албания жана коңшулаш турган өлкөлөрдүн ордунда жайгашкан. Ооба, Византиянын мусулмандар менен касташканы тээ илгертен бери келе жаткан. Бирок биз сөз кылып жаткан мезгилде Византия империясы дагы өтө алсыз болуп калган. Ошондуктан мусулмандардын Шам өлкөсү менен да, түрктөр менен да согушпай жаткан эле. Ошентип бир канча убакыт ал нейтралдуулугун сактап турган. Византиянын борбору баарыбызга белгилүү Константинополь шаары болчу. Дагы крестүүлөрдүн катарында Армения бар эле.
эле. Турциянын чыгышында жайгашкан армяндардын өлкөсү да мусулмандарга каршы тынымсыз согушуп турган. Алардын жанында курдииттердин мамлекети, азыркы аты Грузия, мурда СССРдин катарында бир мамлекет эле. Булар дагы мусулмандар менен согушка дайым даяр турушчу. Крестүүлөрдүн катарында дагы бир өтө маанилүү жана мусулмандарга коркунуч жаратып турган күч бар болчу. Алар крестүүлөрдүн Шамда жана Палестинада жайгашкан князьдыктар эле. Эң белгилүү князьдыктарга Акра князьдыгы, Антакиянын князьдыгы Антиохия, Саида князьдыгы Сидон, Бейруттун князьдыгы, Тараболус князьдыгы Триполи, ошондой эле Иерусалим, көптөгөн князьдыктар жана аларда крестүүлөр отурукташып жашап калышкан болчу. Эсиңерде болсо, биз хижраттын 7-кылымын башталышы жөнүндө сөз кылып жатабыз. А крестүүлөр Ливантка хижраттын 491-жылы киришкен. Мындайча айтканда, алар мусулмандардын бул жерлеринде буга чейин бир кылымга ашык жашап калышкан болушчу. Крестүүлөрдүн ошол мезгилдеги дүйнөлүк абалы ушундай болчу. Ошол мезгилдеги дүйнөнүн эң чоң күчтөрү болгон мусулмандар менен крестүүлөрдүн ортосунда тынымсыз согуштар болуп келген. Хижраттын 6-кылымынын аягы 7-кылым башталганга чейин мусулмандар үчүн өтө бактылуу жылдардан болгон. Тескерисинче, крестүүлөр үчүн бул жылдар кайгы жылдар болуп калган. 6-кылымдын аягында 583-жылы Хаттиндеги салгылашуу болгон. Анда ислам баатыры Салахуддин ал-Аюби кол башчылык кылган. Биз билгенден бул салгылашуу Палестинанын чыгышындагы Хаттин деген жерде болгон. Мусулмандар бул салгылашууда крестүүлөрдү Ташталканын чыгарып жеңишке жетишкен. Ошондон кийин бир нече ай өтпөй 583-жылдын Раджаб айында Иерусалим бошотулган. Муну бардык эле билет болуш керек. Бул окуялар чыгышта болгон. Ошондой эле батышта Андалусияда да Аларкос деген жерде крестүүлөрдү Ал-Мансур деген Аль-Мухаттардын кол башчысы жеңип алган. Белгилүү болгон Аларкос чебиндеги салгылашуу хижраттын 591-жылы болгон эле. Ошентип, хижраттын 6-кылымынын аягы ушундай ийгиликтер менен аяктаганына карабай, 7-кылымдын башында мусулмандардын бөлүнүп жарылуусунун натыйжасында бул жетишкендиктер кумга сиңген суусумал жок болуп кеткен. Ошону менен бирге эле мусулмандар менен крестүүлөрдүн согуштары крестүүлөрдүн да күчтөрүн аябагандай алсыздатып салган болчу. Мына ошентип мусулмандар менен крестүүлөрдүн аябагандай алсыздап, бири-бирин аңдып калган мезгилде жер үстүндө дагы бир күч пайда болду. Хижраттын 603-жылы Монгол татарлар пайда болушту. Алардын дүйнө аренасында пайда болушу таң калтырып эстен тандырарлык. Жана алардын күчтөнүшү башында акырындык менен болуп, анан жарылгандай тез оргуштап дүйнөнү басып кеткен. Монгол татарлардын бул күчү кийинчерээк дүйнөнүн географиялык картасына өзгөртүүлөрдү киргизди. Бул күч кайдан пайда болду? Бул күчтү ким жаратты? Мынчалык күчтү ким топтоду? Мусулман мамлекеттери Монгол татар мамлекетинин жакын жерде пайда болушуна кандайча жооп кылышты? Ошондой эле крестүүлөр монгол татарлардын пайда болушуна кантип жооп кылышты? Мына ушундай суроолорго жараткан насип этсе, кийинки көрсөтүүлөрдө сөз кылабыз. Аллахтан анын насыяттарын, аяндарын туура түшүнүүнү сурайбыз. Жана бизге пайдалуу нерсе үйрөтүүсүн, ал үйрөткөн нерселерин бизге пайдалуу кылуусун сурайбыз. Чындыгында ал ааламдардын ээси, ал баардык нерсени кыла алат. Мен силерге айтып бергендеримди эстегиле. Мен болсо иштеримди Аллахка тапшырам. Чындыгында Аллах кулдарынын абалын көрүп турат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.